Тарыхтын татаал доорунда көңүлүндө оттой күйгөн асыл максатын ишке ашырууга, өзүнүн тунук билими, сергек сезими, таңшыган таланты менен коомдук жана мамлекеттик даражанын эң бийик чокусуна көтөрүлгөн улуу инсандар болот. Кыргыз эли илгертен ырга жакын эл. Күйүтүн да, сүйүүсүн да ыр менен төгүп, ыр менен айтып берген элдин нечен түрлүү акындары бар. Алардын бири журтубузга бала ырчы деген лакабысым менен кеңири белгилүү болгон төкмө акын, Кыргыздын эң алгачкы агартуучуларынын бири, таалимчи Сыдык Алайчы уулу. Замандын толгон сынын бил, айтылган сөздүн чынын бил, акылың менен эл таанып, ааламдын сансыз сырын бил, адамдын жанын жыргаткан акындын алба ырын бил. Төкмө ырчы Сыдык Алайчы уулу 1894 жылы Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Кыргызчек кыштагында Кедей дыйкандын үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Ал Муңгуштун ичиндеги Кодогочун уруусунан болгон. Сыдык ырчынын бала чагы оор күндөргө туш болуп, жетимчиликтин азабын көп тартат. 3 жашында атадан, 9 жашында энеден ажырап, аталаш бир тууганынын колунда калат. Турмуштун азабынан ар кимдин малын багып, жан сактаган. Мына ушундай оор балалык жана кыйын күндөр аны чыйрагы өстүрүп гана калбай, адам катары, акын катары, турмуштун ак карасын иргөөгө, жамандык менен жакшылыкты, барчылык менен жокчулукту көрсөтүп, карама-каршы дүйнөнүн не бир түрлүү жолдорун таанып билүүгө үйрөткөн. 16 жашында эле элге чыгып ырдап, өзүнүн жетимдик күндөрүн ырга салган. Ошол замандагы белгилүү ырчы Ботобай анын талантын баалап, жездесинен сурап алып кетип, шакирттикке алган. Өзүнүн терең жана мазмундуу ырлары менен жалпыга таанылып, чакан келбетине карап, бала ырчы атка конгон. Ал өз мезгилинде Токтогул, Барпы, Бекназар, Нышан, Ботобай, Үсөнбай сыяктуу түштүктүн алп акындары жана комузчу чоорчулары менен замандаш болуп, аш тойлордо үзөңгүлөш жүрүп, алардын көпчүлүгү менен алым сабак айтышып, өнөр байыткан. Алайчиевдин ырчылык тагдырын, чыгармачылык жолун жогоруда аталган акындардан бөлүп кароого болбойт. Анткени ар бир ыры камчынын өрүмүндөй жымылдап, бири экинчисине куюлушу уланып, адамдардын жүрөгүнүн түпкүрүнөн түнөк таап алган. Бирок өзү жашаган аймакта гана кеңири белгилүү болуп, убагында чыгармалары дагы да эртерээк жазылып алынбай, улгайган кезинде, башкача айтканда ырчылык өнөрдөн бир топ алыстаган учурда көңүл бурулуп, айрым айтыштары, санат насыяттары толук сакталбай калганы өкүнүчтүү. Сыдык акын өз санат насыят ырларында, термелеринде жаштарды адептүүлүккө, ыйманга, сый-урматка чакырып, айрым ырларына бүгүнкү күндө да экинчи өмүр тартууланып, муундан муунга айтылып келе жатат. Көөдөнүндө оргуштап кайнаган талантынын арты менен Алай, Анжиян, Көк Арт аймактарына чейин кыдырып, бир топ өнөрлүү таанымал адамдарга жолуккан. Алардын бири Тоо булбулу Токтогул ырчы менен жолугушуп, керемет ырларын, таңшыган комуз күүлөрүн угуп, анын сынынан өтүү менен бирге санат насыят ырларынан үлгү алып, өз өнөрүн өркүндөтүүгө шыктанган. Алган эмес белгилүү Барпы апыз менен айтышып, анын кадыр-баркына карабай жеңип коюшу, жаш ырчынын жалтанбас курчтугун, ырчылык өнөрдүн салттарын мыкты өздөштүргөнүнөн кабар берет. Бала ырчыда Барпы сыяктуу комузсуз төгүп ырдаган. Барпы менен да айтышат да. Барпы менен айтышкан кызыганда бүт бийлер болуштар дегенин бардыгы акча саят да. Өкө айтсын. Тигилем канча да Барпы деген Барпы да. Муну тоготпой. Басынтып, кал, тигүү деп өзү кал болгон да. Ошентип тийишкенде анан ошондо Барпыны кал менен көрдүн баркы бир. Кар жашына карабайт, базарга түшсө наркы бир деп тургандан кийин. Ушундай айтышчу эми. Ошондой бир чуккандай сөз тапкан ырчы болгон да, турмуш сөздөрү болгон. 1924 жылы өлкөбүздө эң алгачкы мугалимдерди даярдоочу окуу курстары ачылып баштаганда, катарда Сыдык Алайчы уулу да алгачкылардан болуп, кат сабатын жоюп билим алган. Акын сейрек кездешүүчү таланттуу ырчылык өнөрү менен бирге эле айылдык чыгаан агартуучу катары
26 жыл келечек ээлерине билим берип, педагогдук кызматты да аркалаган. Чейрек кылымдан ашык өмүрүн бала окутууга арнаган элдик мугалим Сыдык Алайчы уулу 1927 жылы сабатсыздыкты жоюу боюнча мугалим болуп иштеп, жаш кары дебей айылдыктарга тамга тааныткан. Ошондон тартып 1953 жылга чейин бир топ советтик мектептерде мугалим болуп иштеп, үзүрлүү эмгегинин натыйжасында Кыргыз СССРинин мектептерине эмгек сиңирген мугалим, ардак белгиси мамлекеттик ордени, эл агартуунун отличниги наамдары менен сыйланган. Агайдын колунан билим алгандар биздин кара суунун дүйшөнү деп сыймыктануу менен аны үлгү тутуп, Сыдык агайдай болобуз деген дем менен мугалимдикти тандаган шакирттери да арбын болгон. Табиятынан ырга шыктуу Сыдык жаза да, төгө да билген. Педагог болуу менен бирге жаштарга насаат айткан санат ырларында арбын чыгарган. Анын ырларындагы идеялардын маанилүү бөлүгү билим алууга чакырык, билимге, илимге үндөө менен байланышат. Ал мугалим катары жана социалисттик коомдун жараны катары билимдин маанисин туура түшүнгөн. Ликпес тууралуу ыр деген чыгармасында кары жашың баарыңар, кагаз калем алыңар деп өткөн кылымдын 20-30 жылдарынын ураанын үндөочүлүк, үгүттөөчүлүк, чакырык тон менен берген. Андыктан жаштардын милдети оужук илирбей, өмүрдү бошко кетирбей, окуп билим алуу керек экендигин насаат ырдаган. Жорго сөздүү акындын ырлары алгачкы жолу 1981 жылы чыккан Сулайман Кайыпов түзгөн Эл ырчылары аттуу чоң жыйнакка кирип, ошол эле жылы жарык көргөн Жаки Таштемиров чогултуп жарыялаган Алайчиев Сыдык бала ырчы ырлар деген чакан китепке кирген. Фольклорчу Гүлбара Орозова анын чыгармаларын изилдеп, Кыргыз адабиятынын тарыхы деген китепке киргизип, өзүнчө жыйнагын түзүп, ага баш сөзүн жазган. Ошондой эле Сыдык Алайчы уулунун ысымы туулган жериндеги чоң көчөгө жана айылындагы номер 87 инновациялык мектеп-гимназия комплексине ыйгарылып, ал мектеп бүгүнкү күндө алгылыктуу иш жүргүзүп келүүдө. 92 жылы мектепке Сыдык Алайчы уулу ысмы берилген. Эски мектеп мына ушундай заңгыраган мектеп болуп калыптанды. Биздин максатыбыз окуу тарбия процессинде түпкүлүктүү элдин адеп, ахлак, үрп-адат, каада салт, нарк нәсилдерине тарбиялоо менен сапаттуу билим берсек деген багытта иштеп келатабыз. Агартуучу жана эл мугалими Сыдык Алайчы уулу бул жарыкчылыкта 91 жыл өмүр сүрүп, кыргызчектин кадырлуу аксакалы болду. Байучеси Тажы менен биргеликте тарбиялаган перзенттери бүгүнкү күндө беделдүү кызматтарда жемиштүү эмгектенип келишет. Улуу баласы Акбаралы Москвадагы Максим Горький атындагы бүткүл дүйнөлүк адабият институтунун аспирантурасында окуп, Манас эпосундагы баатырдык мотивтер боюнча кандидаттык диссертациясын коргогон. Тагдырдын жазмышына ылайык ал бул дүйнө менен эрте коштошкон. Экинчи уулу Батыралы философия илимдеринин доктору, ал губернатор, элчи, ректор болуп иштеген. Анын ысымы Оштогу Кыргыз-Өзбек эл аралык университетине ыйгарылган. Кийинки уулдары Бакирали, Закирали, Касымали, Али баары тең жогорку билим алып, билим берүүдө жана мамлекеттик жогорку кызматтарда иштеп келет. Азыркы мезгилде бул атамдан калган музей катары сакталып турат. Атамдын балдары 6 уул, 1 кыз болгон. Бардыгы ушул үйдө үйлөнүшкөн, ушул үйдөн бөлүнүп чыгышкан. Балдарынын бардыгы жогорку маалыматтуу болушкан. Кыз келиндеринин, уулдардын бардыгы жогорку маалыматтуу. Бул үйдө азыр 8 эл агартуунун отличниги. Неберелеринен Данияр Батыралы акамдын уулу, Чинара Закир акамдын кызы, Гүлнара Бакыр акамдын кызы, Эльяр Акбаралы акамдын уулу 2 жолку дипломдун, жогорку маалыматтуу дипломдун ээлери. Сыдык Алайчы уулу өмүрүнүн соңуна чейин өзүн билим берүүгө арнап, агартуу айдыңында ак эмгек жасоо менен элине ак кызмат кылуудан чарчабаган, жакшылыкка үндөгөн, таңдайынан чаң чыгара ырдаган инсан катары тарыхта из калтырды. Ал болочок муунга педагогдук жана акындык өнөрдүн зор үлгүсүн көрсөтүп кетти. Улуу адамдын баскан жолу мазмундуу, өмүрү өрнөк,
жана ата журтун арнаган эмгеги мезгил өткөн сайын улам жаңырып, жаңы барактар ачылып, кийинки муундарга таберик болуп калмакчы.